Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарындагы Черемушка кичи районунда сатыла турган 3 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Черемушкадагы мына ушул Өсөров көчөсүндө турам. Бул Өсөров көчөсү. Бул жактагы Абдыкадыров көчөсү менен кесилишет. Ушул эле Өсөров көчөсү менен сиздер бул жакка түз жүрүп бара турган болсоңуздар, Кооператив көчөсү менен кесилишесиздер. Жанагы сатыла турган квартира болсо мына ушул Абдыкадыров жана ошондой эле Өсөров көчөлөрүнүн кесилишиндеги мына ушул 104-сериядагы 4 кабаттуу домдо жайгашкан. Адреси болсо Абдыкадыров 164. Сатыла турган квартира болсо 2-подъездде 1-кабатта жайгашкан. Так, достор, мен жанагы айткан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартирага дагы келип калдык. Мен айткан подъездге киресиздер дагы 1-кабатка эле бул жака кирип келсеңиздер, жанагы сатыла турган квартирабыз мына ушул 1-кабатта жайгашкан. Бул жагында дагы эшиги бар экен. Азыр сиздерге бүт бардыгын, огороддорун кезек-кезек менен көргөзүп бермекчибиз. Алгач ушул 3 бөлмөлүү квартираны көргөзүп берели. Ремонту жакшы. Жалпы аянты болсо 62 квадрат метр. Бул жакта темир эшикти ачып, ушул квартирага кирип келе бересиздер. Ремонту жакшы. Эч жерин мындай бир нерсе кылыштын кереги жок. Ремонтуна сөз жок экен. Бул 1-бөлмөсү, гостиный, конок бөлмөсү. Асты паркет, дубалдары моющий обой, потолоктору гипсокартон болгон, лампа, люстра бүт бардыгы орнотулган. Айнек терезелери пластик, темир тосмолору менен экен. Эми 1-кабатты билесиздер, темир тосмо коюш керек. Бүт бардык айнек терезелеринде темир тосмолору бар экен. Жалпы аянты 62 квадрат метр квартиранын. Условияларына келе турган болсок, бүт бардык условиялары бар. Бир гана отопление жок экен. Эми өзүңүздөр сүйлөшүп отопление киргизип алсаңыздар болот. Кааласаңыздар газ орнотуп алсаңыздар болот. Же болбосо паровой отопление колдонуп жашасаңыздар дагы болот. Бирок свет өчпөйт экен бул домдо, ушуну эске алыңыздар. Бул балдардын уктоочу бөлмөсү. Бөлмөлөрү бүт бардыгы кеңири кенен жакшы. Ремонттору дагы көрүнүп атат видео аркылуу. Бул сатыла турган квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, кээ бирки буюм тайымдары калат экен, кээ бирки буюм тайымдары кетет экен. Эми биз ал жагын өзүбүз сүйлөшүп келишип алабыз дейт. Бул ошондо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, сквозной квартира. Эки тараптан тең күн тийип турат, эки тараптан тең шамал жүгүрүп турат, ушундай эске алыңыздар. Бул жакта болсо мына ушундай өзүнүн размерине ылайыкталган шкафчиктери дагы бар экен. Калтырып кет десеңиздер, калтырып кетишет экен. Так, документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт дейт үйдүн ээси. Так, бул жактан спальныйдан чыкканыңыздарда бул жакта кухнясы жайгашкан. Газ печкасы бар, бул жакта вытяжкасы бар, кухонный эмелектери бар экен. Бүт бардыгы жакшы. Мына ушундай кухнясы негизинен кеңир эле экен, мага жагып атат. Так, бул кухняны көргөзүп бергенге аракет кылдык. Бул жакта болсо санузел ваннасы жайгашкан. Ванна, раковина, күзгү, аристон бүт бардыгы бар. Полу дубалы бүт бардыгы кафель экен. Кухнянын дагы дубалдары бүт бардыгы кафель. Жууп тазалаган оңой болот сиздерге. Бул жагы болсо ажатканасы. Так, условияларын айттык, квадрат метрларын айттык, бүт бардыгын толук маалымат бергенге аракет кылып атабыз, достор. Эгерде кандайдыр бир суроо пайда болгон болсо, сиздерде ээсинин номери жазылган, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул квартирага дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Азыр сиздерге подвалын көргөзүп берейли. Бул жакта подвалы бар экен. Ушу көргөзө берейли, Подвалы канча? Чоңбу? 150 квадрат метр. Бу жабык экен го азыр. Ооба, жабык. Бул жакта дагы бөлмөлөрү менен экен да. Подвалды не кылып колдонсо болот эми, ака? Склад кылып, бул жакта бөлмөлөрү көп экен, эшиктер көп го.
Эми мындай кыскача эле көргөзүп коерели, жалпысынан бир квадрат метрин билесизби? 150 квадрат метрби? Охо! 150 квадрат метр подвалы дагы ушул квартирага караштуу экен. Подъезден кирип келе бересиздер. Квартирага кирбестен бул жакка түз жүрө турган болсоңуздар, бул жакта экинчи огороду бар. Биринчи огороду болсо алды тарабында, 4 тарабы тең тосулган. Бул жагында болсо экинчи огородун көргөзүп коелу. Мынакей достор, 4 тарабы тең тосулган темир тосмол менен Абдыкадыров көчөсүн карап калат. Бул жактарга болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, жүзүмдөр эгилген экен. Кийин сатып ала турган болсоңуздар, мына ушунун бүт бардыгы сиздерге өткөрүлүп берилет, сиздерге караштуу болуп калат. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $50.000. Албетте эле содалашуу болот дейт. Реальный клиент болсо биз дагы реально эле түшүрүп беребиз дейт. Вариант жолдору жок экен, только наличка экен. Эмне демекчибиз? Ушундай Ош шаарынын өтө сонун районунан орун алган ушул 3 бөлмөлүү квартираны колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар.